Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Бүгінгі темамыз көз жана ақыл. Данышман заттар айтышат дейді. Ақыл ақыретте, көз болса дүйнөнү көрөт. Адал акча менен тамактанган денеге ибадат кылып жеңил болот. Адал акча менен табылган тамак ашты жеп, андан күч кубат алган денеге ибадат кылуу оңой болот. Аллаху Таала сүйгөн кулуна эки немат берет дейт. Ага сүйүктүү затты таанытат дейт. Аллахка сүйүктүү болгон бир адамды таанытат. Жана кайырлуу иш насип кылат. Бир иш, берекелүү бир иш берет. Ошонун аркасынан үй бүлөсүн да бага турган. Дагы көп сүйө турган болсо, түрдүү кыйынчылыктарды берет дейт. Эми бул жери Аллах кимди жакшы көрсө, кыйынчылыктарды берип, бул дүйнөдө сыноолорду берип, ошол аркылуу күнөөлөрүн таслап, даражасын көтөрүп, акыретте бейиштик кылып, бейишке татыктуу инсан кылып тарбиялайт да, мындай айтканда. Амры маруф кылгандар, адамдарды жакшылыкка үндөгөндөр дейт. Сүйүктүү, жоомарт болуулары. Ошондой эле мындан эч бир пайда күтпөөлөрү керек дейт. Адамдарды жакшылыкка чакырып, жамандыктан амры маруф нафи аль мункар дейт. Жакшылыкка чакырганда жана жамандыктан кайтарган адамдар, даават кылган адамдар, андан эч бир жакшылык күтпөсүн дейт. Эч бир пайда күтпөсүн адамдардан дейт. Эл, калк баа берген нерселерге гана баа берген адамдардын баасы жок дейт. Аллаху Таала баалаган нерселерге баа берген адам бактылуу, азиз болот. Аллаху Таала азиз кылган адамды эч ким залил төмөн кыла албайт, башкача айтканда төмөндөтө албайт. Адам жаш кезинде шахватын, кумарын, каарыган кезде шухраттын, атак-даңктын туткуну болот дейт. Ортодогу таарыныштар, кызматтарга тоскоол болот. Олия кулдардын хикматы жагынан чыккан укту артка кайдарат дейт. Олиялардын хикматы жагынан чыккан укту артка кайдарат дейт. Машаллах. Олияны сүйгөн адамга ушундай кубаттуу химмат келет дейт. Тасаввуф бул убакытты эң жакшы пайдалана билүү жана эч кимдин көңүлүн оорутпоо дейт. Суфийликте тасаввуф. Кимде-ким тамак жеп жатканда Аллаху Тааланы канчалык көп эстей турган болсо, намаз окуп жатканда ошончолук эстейт дейт. Көңүлүбүздү Аллахтан башка нерселерге бербөөбүз керек. Муршиди камилдер деди айтканда улиялар, шакирттерди тарбиялап чыгарган улиялар бар, суфийлер. Ошолордун муршиди камил дейт. Муршиди камилдер бир гана өтө сүйгөндөрүнө эмес, күнөөсү болгондорго да күнөө кылып жүрүп динден узактап кетпесин деп жакындык көрсөтүшөт дейт. Бир гана алга келип, болду мен күнөөнү ташадым, күнөө кылбайм, эми жакшы жолго кирейин дегендер гана эмес, күнөө кылып, күнөөнүн баткагына батып калган адамдарга дагы жакындык кылып, аларды ошол жактан чыгарып алууга аракет кылышат да. Ал эми күнөөсү аз болгондорго өзүн өзү жактырып, кибирленип кетпесин деп эч илтифат мамиле кылышпайт эле дейт. Эч аларга мындай илтифат, мактабайт эле дейт аларды. Күнөөсү азайып, даражасы көтөрүлүп аткан адамдарга. Ихласы арткан адамдын динге кызматы артат. Динге кызмат кылгандын ихласы артат. Ихлас менен ибадат кылган адам Беламы Баура сыяктуу муртат болуп өлөт дейт. Ихлас менен динге кызмат кылбаган адам дейт. Улиянын өмүр баянын окуган адамдын көңүлүнөн дүйнөгө болгон сүйүү чыгат, анын ордуна Аллах сүйүүсү толуп, ихласы артат дейт. Бир мусулман ахли сүннөт китептерин алып,
ага урмат кылып китепчеге алып барып койсо, ал китептерди үйүндө кармагандыгы үчүн Аллаху Таала ал адамдын акыркы демдеринде иман менен кетүүсүн насип кылат дейт. Шахадат калиманы айтып өлүүнү насип кылат дейт. Ар мусулманда, ар убакта жанында ахли сүннөт китеби болуусу керек. Ылайыктуу бирөө менен көрүшүп калганда бул китепти ага белек кылып, анын да кутулуусуна себепчи болуп калууга аракет кылабыз керек дейт. Пайгамбарлардан бири кичирээк бир таштан чоң суу чыккандыгын көрүп, андан сурайт. Таш ага отуну адам жана таш болгон тозоктун отунан сактангыла деген аятты окуп, мен бул аятты окуган күндөн бери ушинтип ыйлаймын дейт. Пайгамбар да дуа кылып бул таштын тозокто кирбөөсүн өтүнөт. Аллаху Таала анын дуасын кабыл кылат. Бир канча күн өткөн соң ошол жерге кайтып барса, баягы таштан дагы эле суу чыгып жатат. Себебин сурайт. Таш мурункусу корккондуктан ыйлачумун тозого түшүп калбайын деп. Ал эми азыркысы шүкүр көз жашым. Кудайга шүкүр кылып ыйлагадым. Таш дагы ыйлап турат. Ал эми таш жүрөктүү адамдар өлүмдү ойлоп да коюшпайт дейт. Ошону менен бүгүнкү темаңыз бүттү. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.